Ода Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Дүйнөлүк жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Буркина Фасода 27 жыл бийликте отурган президент Блейз Кампаоре кызматтан кетүүгө мажбур болуп, ордун армия башчысы ээледи. Украинадагыдай кризиске туш келбеш үчүн Казакстандагы орус коомчулугу социалдык ынтымакты бекемдөөгө басым кылууда. Кыялды орундатууга эч качан кеч эмес. Муну касапчы болуп жүрүп, баары бир бийлем деген кыялын ишке ашырган балет бийчиси да далилдеди. Буркина Фасодагы катуу каршылык акцияларынан кийин президент Блейз Кампаоре кызматтан кетерин билдирди. Анын билдирүүсүнөн көп өтпөй өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башчысы генерал Оноре Траоре мамлекет башчысы болгонун жар салды. Кечээ президенттин 3-чү мөөнөткө шайлануу аракетине каршы чыккан демонстранттар парламентке өрт койгон эле. Массалык каршылык акциялардын кесепети. Батыш Африкадагы Буркина Фасодо 100 миңдеген демонстранттар баш кала Уагадугуда 27 жыл башкарган президенттин мөөнөтүн узартышына каршы чыгып, парламентке өрт коюшту. Демонстранттар коопсуздук кызматкерлери менен кагылышып, алар ок чыгарышкан. Ал арада Буркина Фасонун куралдуу күчтөрүнүн жетекчиси генерал Хоноре Траоре президент Блейз Кампаоре бийликтен түшкөнүн жарыялады. Буга чейин генерал өкмөт таратылганын айткан. Улуттук ассамблея жана өкмөт таратылды. Эми өлкөнүн баардык күчтөрү чогулуп, убактылуу бийлик орнотуп, 12 айдын ичинде конституциялык мыйзамга кайтып келишибиз керек. Бирок президент Блейз Кампаоре өз кайрылуусунда демократия аркылуу келген күчтөргө 12 айдан кийин бийликти өткөрүп бергенге даяр экенин жар салган. Оппозициячыл күчтөр болсо, өкмөт ок чыгарганы үчүн президент кызматтан чегиниши керек деп талап коюшту. Блейз Кампаоре 1987 жылы мурунку президент Томас Санкараны белгисиз адамдар өлтүрүп кеткенден кийин төңкөрүш аркылуу бийликке келген. Андан бери президент 1991 жылы, 1998 жылы талаштуу шайлоону жеңип чыккан. 2000 жылы өлкөдөгү конституциялык өзгөрүүгө ылайык президентке 2 мөөнөттүк чектөө киргизилген. Кечээ күнү парламент президент Блейз Кампаоренин 3-чү жолу шайлоого барышына уруксат берген мыйзам долбоорго добуш бермек. Эми 27 жылдан кийин Буркина Фасонун жетекчиси алмашууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, бийликке армиянын жетекчиси келди. Украинадагы кризистен кийин дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндөгү этникалык орустар мен кайда жүрөм деген ойго келсе керек. Казакстан ири орус диаспорасы жашаган өлкөлөрдүн бири. Бул өлкөдө орустарга каршы маанайдын күч алышы Москвадагы жетекчилерин тынчын алууда. Орусияда айрымдар түндүк Казакстанды кайра өзүбүзгө кайралып алалы деп дагы чакырышты. Кезектеги баяндама орус-казак мамилесине себеп салат. Оор курал жана соот шайман кийген Виталий жана анын достору Орто кылым клубунун мүчөлөрү. Алар көчмөн эли менен монголдордун ортосундагы жана 18-кылымдагы Орус империясынын салгылашууларын кайра жандандырышат. История города Петропавловска относится к 1000. Биздин Петропавловск шаарында Орусиянын армиясы негиздеген. Бирок кайрадан Орусияга кошулуу идеясы менимче болбогон сөз, дейт Виталий. Географияны алсак, түндүк Казакстан Борбор Азияга караганда Орусиянын Сибирь аймагына жакын. Жергиликтүү калктын көбү Виктор Бондаренкодай эле 1991 жылы СССР ыдырагандан кийин ал Казакстанда калууну тандаган. Вопрос, он в принципе не возникал. Бул аймакта улут аралык араздашуулар жок. Биз бири-бирибизге тамашалашыбыз мүмкүн. Бирок орус улутуна каршы айтылган сөздөрдү уга элекмин. Бирок казак расмийлери Украинадагы окуялардан кийин кооптонуп жатышат. Ал турсун президент Назарбаев Казакстандын мамлекеттик медиасында сүйлөп, Орусия баш болгон Евразиялык экономикалык союздан өлкө чыгып кетиши ыктымал деп жарыялаган. Азырынча казак бийлиги көп улуттуу өлкө экенин айтып, биримдикти белгилеп келет. Мисалы, орус жана казак бий борборлоруна бирдей каражат бөлүп берет. Бирок символикалык кадамдардан тышкары туруктуулук орнотууга улуттуу иш-аракеттер да керек. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматы эми башка кабарларды көрөлү. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан өкмөт интернет колдонууга салык салуу планынан баш тартканын билдирди. Мындай кадамга нааразы болуп, Венгрияда соңку жылдарда биринчи жолу ири демонстрация чыккан эле. Нааразы болгондор салык финансылык оорчулук менен катар сөз эркиндигин чектөөгө алып келет деп кооптонушкан.
Израиль Иерусалимдеги Алакса мечитинин айланасында коопсуздук чараларын күчөтүп, миңдеген полицейлерди жайгаштырды. Кечээ жабылып, бүгүн кайра ачылган мечитке 50 жаштан ашкан эркектер гана киргизилет. Мечит тушунда еврей активистин атты деген палестиналыкты полиция атып өлтүргөндөн кийин палестиналыктар каршылык акциясын өткөрүүгө үндөшүүдө. Бүгүн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Halloween фестивалын белгилешүүдө. Бул күн жылуу, жарык мезгил аяктап, кыш келди дегенди билдирет. Байыркы фестиваль Британия менен Ирландияда башталган деп айтылат. Бирок Америкада Halloweenди белгилөөгө калк 7 миллиардтан ашуун доллар жумшап, экономикага ири түрткү берет. Дэвид Бёрдеттин кесиби касапчы, бирок анын өзгөчө кыялы дагы бар. Ал 45 жашка чыкканда балет бийчиси болом деген оюн ишке ашырууга киришкен. Эми минтип 18 ай өткөндөн кийин ал балет аткарып, Британияда сахнага чыгууга камынып жатат. Кабарчыбыз Дэвид менен жолугууга жетишти. Дэвид Бёрдетт жумуш учурундабы же үйүндөбү дайым бийлеп жүрөт. Этти усту кандап жатса да, балеттин бийик техникасына таандык пируэт ыкмасын көрсөтөт. Албетте, кесиптештерим шылдыңдап калышат. Бирок анын баары тамаша да. Акыркы жолу сахнага чыкканда алар келип колдоп кетишкен. Абдан жакшы бийледиң деп айтышты. Балким Дэвид досторун да бийлегенге азгырды. Жок, анын кыймылдарын мен кайталагым келбейт. Дэвид бийлегенди үйрөнгүсү келип, балет мектебине барган. Анын биринчи мугалими Джон Вудс Дэвид мындан да бийик деңгээлге чыга алат деп ишенет. Кайсы бир кыялың болсо, ага жетүүгө максат коюу керек. Дэвид 45 жашка чыкса да кеч болуп калды дебей, бийлегенди үйрөнөм деп максат койгон. Келерки айда Дэвид жергиликтүү театрда башкы каармандын ролун аткарат. Ал бир күнү профессионал бийчилер менен чыгып, Лондон шаарынын сахнасына чыгууну көздөйт. Спорт жаңтарына келдик. Дем алыш күндөрү бир катар футбол темаштары күтүлүүдө. Алардын негизгиси Манчестер дербиси десем жаңылышпайм. Премьер лиганын чемпиону болуп туруп, 3 жолу катары менен соңку оюндарда утулган Манчестер Сити дем алышта Манчестер Юнайтед менен беттешет. 2 күн мурун күчтүү курамы менен чыкканга карабай, Манчестер Сити 2-0 менен Ньюкаслга утулуп, Лига кубогунан чыгып калган. Австриялык вело жарышчы Матиус Брендел 1 саатта эң алыс аралыкка жетип рекорд койду. Швейцариядагы велодромдо ал 51,85 км аралыкка жеткен. Буга чейин 1 саатта 51,1 км рекордун өткөн айда эле Йенс Войт койгон. Теннисте жайында Уимблдонда Григор Димитровтан утулуп калган Энди Мари Париж Мастерс тамашында аны жеңип өчүн алды. Эми ал дүйнөлүк биринчи ракетка болуп турган Новак Джокович менен чейрек финалда беттешет. Кечээки жеңишинен кийин Мари Лондонда 2 айда өтүүчү дүйнөлүк турга дагы катыша алат. Жаңылыктардын соңунда айванаттар менен алып урушуп иштөөгө кызыгып жүргөндөр кезектеги тасмадан кийин оюн өзгөртүшү мүмкүн. Кытайдын Чеңду аймагындагы бул 2 панда аларды баккан кишинин эсин оодарышат. Ал пандаларга маал менен берилчү дарыны ичире албай айласы кетүүдө. Бири дары ичпей ары оодарылса, экинчиси багуучусун оюнчук катары көрүүдө. Кичинекей балдарга дагы дары берген ушул сыяктуу болот эмеспи? Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издешиңиз керек. Берүүнү алып барган мен Акчылпын Койчиева. Дем алыштар көңүлдүү өтсүн.